Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Сиздер менен Москва жана Россия жаңылыктары 8-регион маалымат борбору биздин каналга катталып, жаңылыктарга биринчилерден болуп күбө болуңуздар. Москва мэри Собянин маска режими күздүн жарымына чейин узартылышы мүмкүн. Москванын учурдагы мэри Сергей Собянин Москвада маска режими күздүн жарымына чейин узартылышы мүмкүн деп бүгүн билдирди. Анын айтуусунда бул режим коронавируска каршы вакцинанын пайда болуусунан көз каранды. Ал эми вакцина октябрдан февралга чейин иштелип чыгуусу күтүлүүдө. Собянин биринчи вакциналар октябрдан баштап жүргүзүлүшүнө үмүт бар деди. Айта кетсек, Собянин пандемия учурунда санариптик өткөрмө аркылуу топтолуп алынган бардык адамдардын маалыматын толук өчүрүп жок кылынат деп билдирген. Бүгүнкү маалымат боюнча ооруган адамдардын жалпы саны 187.216, анын ичинен 91.654 айыгып чыгышкан. Жалпы өлгөндөрдүн саны 2685 адам. Москвада метро поезди дубалды сүзүп жарып кетти. Москвада метро поезди деподогу дубалды сүзүп жарып кетти. Бул көрүнүш 3-июнга караган түнү Планерное депосунда болуп өттү. Машинист резервтик токтотуу көзөмөлүн баспагандыктан поездин токтотуучу механизм иштебей 5 км/сааттык ылдамдыкта жүрүп барып дубалды сүзүп жарып кетти. Машинист жабыркаган эмес, бул тууралуу Московский комсомолец басылмасы билдирди. Пандемиядан кийин Россия мигранттардын кызматынан баш тартуу божомолу бар. Пандемия аяктагандан кийин Россия мигранттардын кызматынан баш тартуу божомолу бар деп билдирди специалист Галина Романова Мир 24 телеканалына. Пандемиядан кийин ишсиз калган Россиянын жарандары иштерин алмаштырышы толук мүмкүн. Бул учурда мигранттардын ордуна Россиянын жарандары иштеп калышы толук мүмкүн деди ал. Прогрессивдүү билим берүү институту эсептерине караганда, пандемиядан кийин айлык маяналарын көтөрүлүшү мүмкүн болгон кызматтар IT специалисттери, PR, СМИ специалисттери, онлайн маркетологдор, андан сырткары антикризистик жетекчилер, ошондой эле врачтардын, окутуучулардын, психолог, лаборант, агроном жана ветеринарлардын айлыгы көтөрүлүшү күтүлүүдө. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз.